Assalamu алейкум, көкбөрү көрмандары, ассаламу алейкум, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, карагылачы. Ушул экранда турган бээ сатууга чыгып атат. Бээнин маалыматы менен таанышып баштайбыз, достор, карагылачы. Кандай? Ойбой, жаныбар. Өтө бойлуу, узун суагай бээ экен. Мынакей карагыла, достор. Жаныбар. Машалла. Достор, анда баштайбыз маалыматтап. Эсен, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай денсаулыктар, жакшыбы? Жакшы байке. Баракелде. Жаныбар. Анда бээни маалыматтап баштасак. Бул породасы кызык болуп атат мага. Породасы жөнүндө бир кененирак. Породасы байке бул венгерский спортивный породада бээ. Бизге берген саткан адамдар Россиядан таза венгерский деди буну. Бүлүккө чабылган бекен, буга чейинки маалыматтары. Анызын так маалыматын билбедигем байке гүлүккө чабылганын. Бирок ошол гүлүккө чабылган жакшы кулундарды алып жүргөн бээлер экен да булар. Спортивный бээлер экен. Баракелде. Жашына келе турган болсок. Жашы 7 жаш. 7 жаш. 7 жашка толуптур, достор, мынакей венгерский породада каргымак экен бээ. Боючу эсен? Бою 1.70 болуп калат, Кудай буйруза. Достор, мынакей 1.70 плюс-минус бою менен. Мынакей. Эми көз чама менен эле көрүнүп турат болуш керек. Баракелде. Дагы кандай маалыматтар бар эсен? Маалымат байке бул ошол 20 күн 15 күндөн ашты. Московский областтардан келген бе, өзүм барып алып келгем. Бизге саткан адамдар ошол венгерский спортивный порода бээ деп сатышты. Кудай буйруза ошо Кыргызстанга ушундай жакшы аттар, кулундарды береби деп алып келдик. Баракелде. Кулунду кандай бериптир буга чейин сүйлөшүп көрдүңбү? Кулундары жакшы экен, былтыркы кулуну сатылып кеттир. Эми азыр алган адам өзү калаган айгырга кое алат да азыр. Качпаган, Азыр токтой элек. Баракелде. Орловский айгырга коеюн дегенден койдурткан жокмун Орловскийге. Ошол маалымат, ушул биздеги маалымат. Баракелде. Эми ден соолугу, ичип жеши бар, аябай жакшы экен. Жегендеринен вообще айып жок. Жакшы жейт. Мүнөзү өзү жоош аябай. Бош жүзөдө эле мындай чакырсаң, келип калып өткөн жаныңа. Колго жакшы? Колго аябай жакшы. Баракелде. Казыктары, туяк башы кандай? Туяк баштары бар эле, целый, таза. Буттарынан эч кандай жалп жок. Машалла. Таза мал экен, достор. Дагы эмне маалымат калды айтылбаган? Эми басына келе турган болсок, эсен, басын канча коюп атасың? Базы байке бизге деле оңой келген жок бул бээ. Анан эми кыргыз сому менен эле 400 000 сом сурап атабыз. Машалла. Кызыккандар болду. Сүйлөшүүлөр болот. Достор, мына салыштырмалуу. Эми мен жеке тажрыйбама таянып айтып атам, базын жакшы коюп берди буйруса. Эми бул жагы сиздерден аттын жалында соода болот эми. Ден соолугун көрүп, көзүңүздөр менен көрүп, текшерип, анан баалашасыздар буйруса. Ошол, ушундайча маалымат болду. Эми дареги жөнүндө айта турган болсок, дареги Раздольный айылы, ак жол деп койсок да болот, достор. Сокулук районуна карайт. Тоскайдан эле бир аз ылдый түшкөндө. Эми эсинин номерин описанияга коем, ошол жерден дарегин дагы бир сыйра тактап алып келиңиздер, достор.